Эми остеохондроздо биз ушу көбүрөөк оорган кишилер ушу остеохондроз менен келет да. Остеохондроз менен келет, муун оорулар менен келет. Эми бул муун ооруга жакын. Муун оорунун бир түрү деп деле айтсак болот. Эми омуртка аралык кемирчектин дегенеративдик дистрофиялык өзгөрүшү да, мындайча айтканда структурасынын өзгөрүшүнөн келип чыккан ооруда жалпы жонунан остеохондроз десек түшүнүктүү. Бул фамилиясы остеохондроз деп айтсак деле түшүнүктүү болот. Ал эми грыжа дегенибиз азыр мен түшүндүрүп берем го, тиги омуртканын анатомиясын түшүндүрүш керек. Мына боо жери, омуртканын боо жери тулкусу деп аталат. Бул главный оордукту ушу көтөрөт да, боо эле мен кармап турган жер. Бул тулкусу баягы оордукту көтөргөнүнө байланыштуу, жана травма деп атпайбызбы? Аварияга учураганда ушу жерден сынат. Көтөргөн оордукту. А бул болсо жаача. Душка дейт. Муну тело дейт. Тулкусун. А душкасы болсо жаача. Буга бекит. Ичинен жүлүн өтөт. Эми ушу жаача бияк булсы каптал канаты, арка канаты, үстүн курчук, бул астын курчук. Көрдүңүздөр да. Эми кептин баары омуртканын бул дискасында. Диска деп коебуз эми омуртка кемирчеги да. Эми мен азыр кызыктуу айтып берейин, көрсөтүп берейин. Омуртка бири-бири менен ашташып турат. Көрдүңүздөр мында, омуртка бири-бири менен ашташып турат. Бул жылбайт. А муну жылды деген бир эле адис бар. Адис да эмес. Ал Костоправ деген. Жылды. Ооба, жылды дейт. А карабайсызбы, муну өзү эле ашташып турганда жылбайт бул. Өзүнүн жылышы да керек эмес. Ичинде жүлүм бар да. Жылса жаман, опасный. Кичине эле жылышы мүмкүн, мына. Оңчал эле жылышы мүмкүн. Бошоп эле калат. А мына омуртканын кыймылын карап туруңуз. Момундай ийилип кыймылдап турат. Көрдүңүзбү? Бул диска кемирчек, эмне кемирчек экен? Ушундан келип чыгат да, эмне кемирчек экени. Көрдүңүздөрбү? Тарамыш кемирчеги, чоюлчак. Ошо чоюлчак болгон үчүн мына кыймыл болот да. Ийилгенде ушул моминтип турат. Момундай. Мынтип кирип өзү чыгып кетпейт. Огунанчы. Ушинтип кыймыл болуп турат. Эми ошондон келип чыгат да биздин айта турган сөзүбүзчү. Эми мына 33-34 мен постоянный да врачтарыма айтам да. Канча тиш бар дейм. Алар 38 тиш. А омуртка канча десем, кээде айтат, кээде айта албайт. 33-34. Мына моюн омурткасы 7. Биринчиси азыр Атлант деп чыгып атпайбы? Атлант оңдодум, Атлантты жанагы ордуна келтирдим депчи. Ошо Атлант. Атлант деген сөз жерди көтөрүп турган гректин кудайынын атынан. Аксис деген экинчи омуртка, көрдүңүзбү? А 7-нчи омуртка чыгып турат. Променантс деп турат. Чыгып турган омуртка. Бул омуртка 7 омуртка. Андан кийинки омуртка 12. Бияктан эле санасак болот. Мына 1, 2, 3, 4, 5. Бул бел омурткасы. Ортосундагы 12 омуртка бул көкүрөк омурткасы. Көрдүңүздөрбү? Эми ордукту, бул моюндун ордугун, баштын ордугун эмне көтөрөт? Моюн көтөрөт. Баш деле оор. Билинбейт. Азыр жөнтүрүп жүргөндөчү. А негизи башта оор да. Ошону моюн көтөрөт. Ошон үчүн моюнга күч келет. А моюнда болсо 2 артерия өтөт. Бул жерде кызылды көрдүңүздөрбү? Ушул артерия өтөт. Эми эгерде момундай кемирчек, бул жерде дагы көрүнүп турат. Биякты өсө жылышып, мынчалык чыгып калса, бул нервти кысабы? Кысат. Мисалы, мынча чыкса, ушу нерв, омуртка аралык жанагы кемирчек, мынча чыкса, протрузия деп аталат. Кичине чыгып калды деген сөз да. Бизче жөнөкөйлөтүп атканда тултуйуп чыгып калды деген сөз. Протрузия деген. Ал эми бултуйуп чыгып калса, мындай мынча чыгып калса, 4 мм ашык. Ал грыжа диска. Омуртка аралык кемирчектин дискасынын грыжасы. Грыжа деген сөз өзү тултуйуп чыгып калды деген сөз. Мына бул жерде дагы көрүнүп турат. Түшүндүргөндө ошондой да. Эми мындай жөнөкөйлөп түшүндүрүп, бул жерден карап коесузбу? Бул грыжасы. Мына бул грыжа. Кызыл. Эми мисалы бул жерден чыгып калды дейlik, биякта көздөй. Бул жерде нервти да кызып атат, бул артерияны да кызып атат. Артерияны кыза турган болсо баш айлана баштайт.
Анткени могул артерия баштын арка жагын баягы кара куш анан арка жагын снабжать этип турат да. Ошон үчүн кара куш деген билесиз да. Анан кийин бул жерде вестибулярный аппарат деген бар. А вестибулярный аппарат дегенди да билесиздер, тең салмактуулукту. Баш айлана баштайт. Бизде вертебра баждардык кемчилдик дейт. Вертебра баждардык недостаточность деп коет. Боону кыса турган болсо артерияны баш айлана баштайт да. Көбүнчөсүн ушул артерияны кыскандан кийин баш ооруйт. Баш айланат. А боо нервтерди кысса дагы баш ооруйт да. Эми көкүрөк оорuganda көкүрөктү билесиздер да, невралгия болот, кабырга аралык невралгия деп коет, катуу чыдатпай ооруйт, ал да жаман кыйын. Эми сиз ушулардын баарын айтып түшүндүрбөдүңүз. Эми ушул оорулар эмнеден улам келип чыгат? Эми биринчи кезекте суук тийгенден, экинчи кезекте травмадан биз негизи балдарды ушинтип үйрөтүшүбүз керек экен. Көбүнчөсүн оор нерсе көтөрбө деп, өспүрүм балдар көтөрөт. 12ден баштап көтөрө баштайт, жүк көтөрөт. Жанагыдай оор нерсени ала коет. Анан биз да урушабыз да, көтөрөт ал дагы скирда чөптү же болсо эмени пресс чөптү депчи. Ал жем көтөрөт, айла балдар жемди мüşөктөп көтөрөт. Ошондон келип бул бел. Кыргыздарда айтат го, бел мертинип калды, кырс течет. Анан бул чыгып калат, булт этип чыгып калат, нервти кысып калат. Анан бел ооруй баштайт. Экинчи травма. Үчүнчү могу сквозняк деп коебуз го. Жанагыдай бизде вентилятор уруп коет, кондиционер уруп коет. Анан көбүнчөсүн жана водитель, айдоочуларда. Тердеп туруп, машина бузулуп калат, эшикке чыгат. Тердеп туруп сыртка чыгат, сразу суу кылат да. Ошо көбүрөөк ооруйт. Анан көп отурганда дагы. Отурганда да белге күч келет. Моюнга күч келгенде компьютер менен иштеп атышпайбы? Туура эмес отурат да. Эми могу жерден түшүндүрүп кетчү нерсе, мына мен могу жерге жаш кыздар келет, өспүрүм кыздар, ошолорго айтам. Айылдан келишет. Айланайындар, моюнуңарды койкойтуп баскыла депчи. Моюнда лордоз деген бар. Ичине кирген бар. Бул өзү ичине кирип, кайра чыгып, кайра ичине кирип турат да, ошон үчүн биз амортизатор деп атпайбызбы? Серпилчек да, серпилип турат. Ошон үчүн моюн балдарды үйрөтүш керек. Моюнуңду өйдө көтөр. Басыңды туурала. Биз осанка деп коебуз. Өйдө көздөй, асманды көздөй умтул депчи. Анан моюнун ылдый кылып алышат, үкүрөйүп алышат. Кыздар болсо эмчегин качат, катат. Эми кыздардын эң сулуу жери ушу эмчеги да. Эми анын баары түшүнбөйт да чынбы. Анан бел кичине чыгып калат. Бул бел кичине өзү кифоз деп коет, чыгып турат. Көкүрөк чыгып турат, кифоз деп коет. А бел болсо ичке кирип турат, бел лордозу. Бел ичке кирип турат, анан жамбаш болсо чыгат. Кайра кифоз. Эки кифоз бар, эки лордоз бар. Ошондо балдарды басыгын, особенно кыздардын басыгын, осанкасын биз туура түшүндүрүшүбүз керек да, айланайын, башыңды койкойт депчи. Анан баягы көбүнчө эмеде партада отурганда бүкүрөп отурат да. Анан сколиоз деген пайда болот. Сколиоз дегенибиз каптал жагына кыйшайып кетүү да. Азыр сиз жакшы нерсе айттыңыз да, азыр отуруп иштегендер көп. Ооба. Компьютерде керелди кечке отурган. Эми ошолордун бири мына менмин да, мисалы. Анын эрежелери кандай эми? Туруп алып иштеш керек деген ой келет да. Отуруп алып иштегенде 1 саат отуруп иштеш керек. Болгону. Эс алыш керек анан. Көзгө деле күч келет. 7-8 саат отуруп. Анан кечке отурсаң, притом кондиционер иштеп моюнуңан уруп турса, конечно, жанагы моюн ооруп калат. Ошон үчүн кичине анча-мынча упражнение жасап, моюнду эс алдырып, бир аз керек болсо жата калып, эми анда мүмкүнчүлүк жок да чынбы, жатуу деген. Ошо Костоправ дегенибиз биринчиден мен айтам. Костоправ деген ким депчи? Ал билими жок сыныкчы. Билими жок сыныкчынын алардын бир эле диагнозу бар. Омуртка жылышып кетиптир дейт. Көзү ачык дегендерибиз бар. Алардын бир эле диагнозу бар. Жолунду ууп коюптур дейт. Ошентип дарылайт да. Булар психологиялык таасир кылып туруп, анан белин бурап жанагынтип ичине жылдырып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн Костоправ деген абайлаш керек. Негизи ошого аларга барганчы кичине жардам болуп атат да. Жардам болгон жакшы. А бирок жанагынтип бели омуртканы сындырып койсо, же чыгарып койсо жаман да чынбы. Баары эле мыкты сыныкчы эмес да. Баары эле мыкты сыныкчы эмес. Кээ бирөө
үстүнөн катып баса берет. Андан кийин ким жооп берет ага? Мисалы врачтан жооп сурайсың. Айтып атпаймынбы ал кассаправтан эмне жооп сурайсың? Өзүң эмнеге бардың деп коет да, чынбы? Ошон үчүн абайлаш керек. Ушул ооруларды сиздерге келгенде кандай ыкма менен дарылайсыздар? Эми биз ошо симптоматикасына карата, белгисине карата. Мисалы бизге көбүнчө компрессион синдром менен келет, чынбы? Нерв кысылып калат. Эми айтам, чыпалаң, могу нервти кысып коюп атпайбы мына? Нервти кысып коюп атат. Грыжа дегенде эле корко баштайт да. Анткени грыжа деген ушундай элге түшүнүк болуп калды. Жана компьютер чыккандан бери, компьютер качан чыкты? 95-жылдан баштап грыжа диска деген көбөйдү. Мурда биз остеохондроз деп дарылачубуз. Башында 80-жылга чейин биз радикулит дейбиз, дечүбүз. Нервти кызылганы бул радикулит өзүнүн аты. Нервтин кызылганы радикулит. Нерв талчалары, корешоктору кызылса радикулит. Остеохондроз дегенибиз түшүнүктүү болду, омуртка аралык кемирчектин структурасын бузулушу. Ал эми чыгып калганы нерв тултуюп омуртка аралык кемирчек тултуюп чыгып калса, же бултуюп чыгып калса протуз же грыжа дейбиз, Эми ошонун симптоматикасы, мисалы айтам мен. Айланаңдар тиги чыпалаңар кысылып калса эмне болот деп. Чыпалаң кысылса сезгенет да, чынбы? Кан жетпей калат, чымырайт, көгөрөт. Ошондой нервти ошондой болот да. Ошондон бут ооруйт, баш ооруйт, көкүрөк ооруйт, дем ала албай калат, чынбы? Ошолорду биз дарылайбыз атайын. Ушундай дарылоо менен. Бул остеохондроз тубагында көрсө, тубагында дарыласа, бул өнөкөткө айланбайт да, бул. Өнөкөткө айланбайт. Аяк жоору. Грыжа деле аяк жоору. Грыжа деле башталышында аяк жоору. Эгерде чоң грыжа болуп такыр эле кысканы кетпей койсо, конечно, нервтин кысканы кетпей койсо, конечно, операцияга барууга туура келет. Ал баягы айла кеткенде окат да операция делечи. Элдин баары эле бара бергиси келбейт да, чынбы? Анан 4 мм чейин, 10 мм чейин эч кандай вопрос жок. А кээде нервти кыскан аз келгенсип, ошо омуртка аралык кемирчек өзү мындай айтканда баягы структурасын начарлап, тиги эме менен жабышып калат. Чыккан нерв мененчи. Өзү баягы кан жетпей калат да, өзү кемирчек. Анда обязательно операция кылыш керек. Анан эми мунун дагы бөлөкчө симптомдору бар. Жанакындай кан тамырды да кысып калат. Аны айттым. Бутка берет, башты оорутат. Эми мындайча айтканда, ошо симптомуна карата дарылоо жүргүзүлөт да, комплекстик дарылоо. Иглотерапиябыз мунун жанагы оору синдромун снимать эткенге эле да, оору синдромун. Комплекс дарылоодо лазер терапиясы бар. Жанакыдай бизотраксия деп коет, омуртка чойдурчу аппарат бар. Ал компьютердик аппарат. Ал аппарат болсо жашына жараша, салмагына жараша тартыш керек да эми. Абайлап тартыш керек. Негизичи. Биз азыр көп колдонулбай калды, бирок айыл жерлеринде илгери белин мертинтип алганда ушул кошуналардан жанагы табакка ар нерсени сурап, нан чогултуп, дагы бир нерселер чогултуп салып берип эле, анан ошону чылап ичтирип эле айыктырып кеткен дагы түшүнүк бар эле да. Биз мисалы үчүн бала кезде айылдан кошуналардан сурап келчүбүз ооруп калганда. Эшикти ачасың, башың көрсөтпөйсүң дегенде. Анан үйдөгү оокаттар салып берет, нанын салып берет, же тиги сахарын салып берет, кантын же дагы бирдемени салып берет. Анан ушуну эле чылап эле, анан жанагы бели ооруган кишиге ушуну ичирип эле айыктырып кетишти. Азыр андай нерсе баягы жоюлуп калды да. Бирок ушундай эми ушул бул психологиялык таасир дагы бул остеохондроз жана грыжа дисканын оорусун күчөтөт. Көбү немиш жеткенде ооруп калат. Ишенич деген да кыйын нерсе да, чынбы? Немиш жеткенде көбүнчө мен сурайм ошон үчүн. Bir переживание болду эле, же мындай перенагрузка болду эле депчи. Ишеним деген да жакшы нерсе, чынбы? Айылда болсо, мисалы айылда эмне кылат? Өйдө көстөйдү мындай тартып туртуп эле үстүнөн басып, мен ошун мурда түшүнчү эмесмин. Азыр мен түшүнүп келдим. Жанагыдай үстүнөн тебелеген туура эмес экен. Балдарга тебелете калат. Тебелеткен мындай убактылуу жардам берет, бирок кийинкисине дагы жанагы силер айтып атпайсызбы, өнөкөт ооруп калышы мүмкүн да. Жанагы мен айткан нерсе жок, бул ишенимге байланыштуу. Ишенимге байланыштуу, Бул жардам берет. Ишенимге байланыштуу. Ишенип калсаң любой нерсе, любой ооруга жардам берет да, ишенич деген чоң нерсе да.